Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев Ысык Ата районунун аймактык ооруканасынын шарты менен таанышты. Кезекте турган дарыгерлерге жолугуп, айрым кемчиликтер боюнча маалымат алды. Бул албетте атайын кабыл алынган 3 айлык буйрутманын негизинде жүргүзүлүп жатканын Чүй облусунун башчысы баса белгиледи. Жакында эле жарлыкка кол койдум эле 3 айлык баягырээк тазалыкты караган санитардык нормаларды тазалоо, анан жанагыраак субботник дегендерге чыгыш керекти. Айттым эле ошолор боюнча иш чарасы жүрүп аткан алкагында мен бүгүн текшерип чыктым, айылдарды карап чыктым. Анан кийин мына ушу Ысык Ата ооруканасына келип, биякта да кичине көзөмөлдөп көрүп кетейин, эмне кем карчысы бар экен, жок экен деп. Андан соң оорукананын башка бөлүмдөрүн текшерип жүрүп, жергиликтүү тургундардын бул оорукана тууралуу айткан ой-пикирине токтолду. Бейтаптын айтымында ооруканада шарт жок, дары-дармек жетишпейт, ал тургай дарыгерлердин кайдыгер мамилеси өкүндүрөт. Маска таппай жүрдүк, колубуз менен жасап, ушу марлиден жасап, өзүбүзгө камсыз кылдык да. Анан эми ушу балдарды деле ушу ковид убагында бир текшерип, ушу балдардычы эмне болуп атат деп, өзгөчө жаш балдарды. Бизге окшогон ушу кара адамдарды деле текшерип, учетко алып, эмне болуп атасыңар деген киши жок. Барбай эле койсун үйүбүзгөчү. Мына дайым келебиз ушу жергечи. Келсек эс жоопкерчилик жок. Бир столду коюп, бир медсестраны коюп коюптур. Тияка киргиле дейт. Мына 2-3 жолу кетип мен көрүнө албай кеттим ушу жерденчи. Аякка барсак тиги киргиле дейт. Ушул жерде үй бүлөлүк дарыгерлер тобу деп коет. Эч иштешпейт. Ушуну жоюп эле койсо болмок. Кирсек деген үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда чоң кишилери деле аралашып укол алып атат, кичинекей балдары деле укол алып атат. Кояй деп мындай элге мындай көз салган эч ким жок. Андан сырткары баягы сактануу үчүн мореки башка республикалардан, башка чет мамлекеттерден келип атты го бизге жардам көп элечи. Мисалы үчүн Россиядан вакцина келди деп уктук да, ушу вакциналар шаарлардагы мына тууган тушкандардан угуп атабыз. Вакцинаны сайдырышып, аптан соң жүрүштү. Жукпай элечи. Ушу вакцинага жетпей койдук. Андай дуккан эмеспиз, билбейбиз деп койду. Өзгөчө ушу детский жак мынакей көп балдарга келип. Чоңдор жак деле. Жоопкерчилиги такыр жок. Ушу больницанын бир жетекчилерин алмаштырып, бир жакшыраак коюп койсо болмок. Угупчу, ушу кантта эчтеке тартип жок. Анткени менен ал жердеги башкы дарыгер Бейтаптын сөзүнө жооп катары төмөнкүлөрдү айтып, эгерде учету болсо, сөзсүз түрдө жардам беришерин билдиришти. Ошол рецепт жазып беребиз, эгер бизге предписан болсо, бизде турган болсо, пропискасы бар болсо, тиешелүү документтер бар болсо. Эжеке боюнча, Бейтап боюнча мен айта албайм, себеби дегенде бул эжеке азыр стационар жактан келип атат да, аймактык оорукана жактан. Балким ошол жакта, балким балдар ошол жакта больницада жатат болсо керек да, отделениеде жатат болуш керек. А бизде болсо, бизге келип кайрылгандарга биздин колубузда дары жок, биз рецепт жазып беребиз. Рецепт менен барып аптекадан алышат. Аптекада болсо, бизде бул поликлиниканын ичинде 2 аптекабыз бар, экөө тең доп пакет менен иштешет. Кээ бир алыскы айылдарда ал жерде аптека жок, доп пакет менен иштеген. Аларга действительно бир аз кыйыныраак, себеби дегенде алар айылдан келишет, анан бул жердеги аптекадан келип алып кетишет. Азыр мен бул эжекеден сурасам, ал кантта эле жашайт экен. Ал такташ керек да, эмне болгон дары болду экен. Доп пакетте бар дарыларбы? Балким доп пакетте жок дары-дармектерди жазып беришти, көрүш керек да, такташ керек. Ысык Ата районунун аймактык ооруканасынын жеринен барып көргөн Чүй облусунун башчысы Эркин Тентишев аталган оорукананын шартын Бейтаптын айтканын эске алып, зээниге ийгенин билдирди. Бейтаптардын бири биздин жарандар жанагындай сөздөрдү айтып аткандан кийин өзүңөр деле ойлогула, биздин оорукананын акыбалы абдан начар экен. Ошол себептен биз мынакей элдин ишенимин алабыз деп иштешибиз керек да. Азыр мынакей ушундай сөздөрдү айтып атса, чындыгында зээнин кейит экен. Эми оорукана деген бул кандай десем, санитариянын эң чокусу болуш керек эле, ага дал келбейт экен.